Устаз, кандай ден соолуктарыңыз жакшыбы, жакшы жүрөсүздөрбү, балдарыңыз чоңоюп жатабы, окууларыңыз жакшыбы дейт. Аллахым ыраазы болсун бир тууганым. Сиздерге көптөгөн ийгиликтерди каалаймын. Устаз бар болуңуз, ар дайым сиздердин сабактарыңыз үчүн аябай чоң рахмат айтам устаз дейт. Биздин эл жакшы да, сиздер жакшысыздар. Устаз, менде бир суроо бар эле. Бир таанышым бар, ал өмүрүндө түш көргөн эмес экен, жашы 22-де. Бирок жаш кезинде көзүндө бирдемкелер көрүнчү экен эле. Анан ошол түш деп ойлочу экен. Көрсө андай эмес турбайбы? Чоңойгон сайын көрүнбөй калыптыр. Негизги суроо, устаз, эмнеге ал адам өмүрүндө түш көргөн эмес, жана түш көрбөгөн адамдар дагы болобу бул жашоодо? Устаз, жообуңуз үчүн Аллахым ыраазы болсун, сизге чоң рахмат дейт. Ооба, бул мүмкүн нерсе. Адамдын түшү бул мүмкүн нерсенин, сөзсүз түш көрүш керек деген бул милдеттүү нерсе эмес. Анан түш көрбөй коюшу бул мустахил, мүмкүн болбогон дагы нерсе. Не может быть деп, мүмкүн иш жүзөгө ашуусу кыйын нерсе деп катары дагы кабылданбайт. Эми адам ою жок болсо, досуңуздун ою жок деп айта албайбыз. Эми адам катуу чарчап иштеп келсе, түш көрүүгө деле убактысы калбай калат да. Ошол себептен мурдагы түш көрбөгөндүк ал коркунучтуу нерсе эмес. Болгону муну медиктерден тактап сурап коюш керек. Алдыда эми түш көрүп калар буюрса. Балким кайдан билесиз? Түш көрбөй келип эми бир жакшынакай түш көрөт деген сөз. Иманына, жакшылыгына себепкер боло турган. Ошон үчүн ал мүмкүн эле нерсе, ага таң калып деле кереги жок. Саламатсызбы дейт жолдошум, каза болуп калган, турмушка чыгайын десем, ал адам ичет, эмне кылсам болот? Ичкен адамга турмушка чыксаңыз, эртең өкүнүп суроо узатып калбашыңыз керек болот. Ошон үчүн ичкен адам жакшылыкка баштабайт. Турмушка чыкпаңыз ал адамга. Сиз экинчи турмушка чыгып атасыз. Эки көзүңүздү чоң ачыш керек болот. Турмушка чыкканга чейин көздү чоң ачып, изилдеп, истихара окуп, шашпай, чет өлчөп бир кез тийиш керек. Тийгенден көздү жумуп, кемчилигин көрбөй жашаш керек болот. Ошон үчүн ичкиликки бар адамга тийбеңиз. Канча зардап чеккен адамдар бар. Бир гана ал адам үстүнөн эч ким табалап аткан жок. Балким ал адам эртең чоң бир аалым, олия болуп кетиши ыктымалы бар. Ичкилигин токтотуп, тообо кылып, биротоло кол жууп, чындап чыныгы тообо кылып, намазга келип жашоого аракетчил болсо, анда бир жөн. Бирок азыркы ичкилигинен арыла албай аткан адамга эч ким адамды үстүнөн антип сүйлөй албайбыз, бирок тийсеңиз болбой калат азыр. Зыян чегип каласыз. Ассаламу алейкум устаз, күндүзгү жана сүннөт намаздарды өзүбүзгө угулгандай кылып окуйбузбу намазды дейт. Ооба, бул боюнча келет. Күндүзгү нафил намаздар бар го, мисалы эртең менен ишрок намазы, духа намазы, андан кийин пешиндин 4 рекат сүннөттөрү башка парыздары менен кош эсептеген айтор. Ошо күндүзгү намаздарды өзүңүз уга тургандай кылсаңыз болот. Бирок жаныңыздагы уга тургандай болсо, бул уже жарыя өкүмүнө кирип кетет, эhtiyat болуш керек. Түнкү намаздарды ыктыяр бар. Кааласаңыз жарыя окуңуз, кааласаңыз өзүңүз уга тургандай окуңуз. Бул жерде Абу Жафар ал-Хиндуани рахимахуллах менен Имам Кархи рахимахуллахтын талаш тартышы бар.